Hoş gelipsizler. Biz bugün Word programması boyunca 3. sabagыбызды başlayız. Буга чейин билесиздер, biz Word boyunca негизги жалпы түшүнүк жана Word программасындагы шрифттер менен тааныша алганбыз. Бүгүнкү 3. сабагыбыздын темасы абзацтар жана маркерлер, номерлерди туура коюу жол жобосун сиздер менен үйрөнмөкчүбүз. Билгениңиздердей эле өзүңүздөр Word'ко кирип, буга чейинки сабактарда көргөндөй, эми биз ушулардын абзац темасына маани беребиз. Абзац темасы, урматтуу көрүүчүлөр, главная бөлүмүндө болот. Главная бөлүмүнүн абзац бөлүмүндө. Биз экинчи сабакта бул бөлүктөрдү кантип оңго солго жылдыруу боюнча да түшүнүк бергенбиз. Эми абзац бөлүмүнөн биз сиздерге толугураак маалымат беребиз. Абзац бөлүмүндө караңыздар, эгерде сиздердин текстиңиздардын аралыктары жакын болуп атса же алысыраак кылам десеңиз, мынакей ушул жактагы стрелка эки жака өйдө ылдый кеткен стрелкага кирсеңиздер, бул жакта бөлүктөр бар. Сиз өзүңүз каалаган аралыкта, расстоянияда коюп алсаңыз болот. Другие варианты деп өзүңүз да коюп алсаңыз болот. Эми ал өзүңүздөрдүн эркиңиздерге жараша, мен мурункудай эле калтырып коем. Андан кийин абзацтын түрү бар, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей ушундай бир түрү бар. Андан кийинки түрү ушундай бир түрү бар. Мен сиздерге мындайынан көрсөтөйүн. Абзацта бизде жасап жатканда абзацтардын негизги түрлөрү боюнча сөз кылабыз. Мисалы үчүн мен 1, 2 мисалга алайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп алайын. Караңыздар, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн ушундай кылып алдым. Мен азыр биринчи абзацка ушундай номер койгум келатат. Караңыздар. Бул жакта ошо маркерлер деген бөлүк бар. Маркерлер мынакей ушундай бирди жанына тоголок шакекче койсоңуздар болот. Андан кийин жөн гана тоголок точка эмес, шакекче кылып, биринчиден айырмасы ушундай болот. Андан кийинки маркерди, мынакей ушул жакта 3 точканы бассаңыздар эле капталды стрелкасын 4 бурчтук стилинде кетип атат, көрүп атасыздар. 4-күчөгө маани беребиз. Бул жакта бир өңдүү келип атат, көрүп атасызбы? Өң менен белгилүү мындай бөлүктөр менен. Андан кийинки бөлүгүбүз ромбик түрүндө 5-чини карасаңыздар. Андан кийин 6-чы бөлүгү бизде канат сыяктуу, самолет сыяктуу белги келип атат. Андан кийинкиси мынакей птичка белгиси. Караңыздар, ушул сыяктуу белгилерди сиздер ушул абзац бөлүмүнөн таба аласыздар. Эгерде сиз өзүңүз бир сүрөттү ушундай кылып маркер сыяктуу кылып белгилегиңиз келип атса, анда кандай кыласыз? Ушул эле бөлүктүн ичине киресиз дагы, определить новый маркер дегенди басабыз. Рисунок дегенге тандап, из файла же болбосо интернеттен из файла мен компьютеримен алып келгим келатат десеңиз, рабочий столго кирип, каалаган бир бөлүктөрдөн алып келсеңиздер болот. Мисалы үчүн снимки экранадан алайын. Workplace card дейт. Бул жактан бир биз билгибиз келет деген снимкты алып келейин. Окей. Рисунокты тандадым. Мындай кылып караңыздар. Из файла деген тандайбыз. Андан кийин өзүбүзгө керектүү бөлүктү тандап туруп, ставитти басабыз. Ставить басканда ушундай болуп түшөт. Андан кийин окейди басабыз. Мынакей караңыздар. Мен бул жака биз билгибиз келет академиясы деп өзүнчө бир эмне болуп калды? Маркердик абзац коюлуп калды. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн каалагандай абзацтарыңыздарды койсоңуздар болот. Кандай кылып коет экенсиздер? Мынакей определить новый маркер дегенди басып, рисунок дегенге киресиздер. Из файла деп туруп, каалаган бөлүктү сүрөттөрдү ставка кылып койсоңуздар болот. Мынакей 8-чи мен ушундай сүрөт кабыл алдым. Андан кийинки бөлүккө өтөлү. 1, 2, 3, 4, 5. 5 деп койдум. Мынакей ушул караңыздар.
1 2 2 2 деп коюйын. Могул жагында кайрадан нумерация бар, караңыздар. 1 деген 1 деп точка менен же болбосо ушул эле жакта караңыздар, түрлөрүн карасаңыздар болот. Мындай биринчиси точка менен, экинчиси каша менен коюлуп атат. Үчүнчүсү бул рим цифралары менен, андан кийин тамгалар менен, кичинекей тамгалар менен, кашасы менен, тамга точкасы менен, анан рим цифралары точкалары менен, же болбосо ушундай болгон бөлүктөрдү, же болбосо определить новый формат номера дегенге коюп, сиздер бул жакка каалаган нумерацияны жазсаңыздар болот. Мынакей ушул жактан тандап алсаңыздар болот. Кандай жазамын десеңиздер, окей деп бассаңыздар, ушундай болуп түшө берет. Бул сиздердин өзүңүздөрдүн эркиңиздер. Анан үчүнчү бөлүк бул эми кандай сиздерге түшүндүрүп берейин. Бул жакта мындай тамгалар менен, же болбосо мындай бөлүктөр менен кете турган, определенный сызык менен кете турган, биринен бири ылдый түшүп, мындайча айтканда, ромбик стилин алып келе турган бөлүк болот. Бул абзац бөлүктөрү. Ошол жакта сөздөрүңүз, мисалы үчүн бир сөздү оңго солго жылдырыш керек экен болсо, ушул бөлүктөрдү пайдаланып жылдырсаңыздар болот. Мынакей караңыздар, жылдырып оңго солго, мындай жылдырып оңго солго каалаган бөлүккө жылдырып алсаңыздар болот. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүнкү абзац темасы сиздерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгерде сабак жаккан болсо биздин каналга катталып, лайк басып, өзүңүздүн ой пикириңизди жаза кетиңиздер. Андан сырткары кесиптештериңиздер менен бөлүшүп, бул сабактын тапшырмаларын аткарыңыздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө